Урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук биринчи канал назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна арналган эл аралык белдештин финалдык кармашынан баян алып берүүсүн баштайт. Саналуу көзөмөлдөрдөн соң урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, сиздер көрүп тургандай кызыл түстөгү кийимчен бүрлүү командасы алар аталган кубоктун 4 жолку удаас менен жеңүүчүлөрү жана бул мелдештин мындайча айтканда күтүүсүздүк жараткан командасы Ысык Көл облусунун атынан чыгып жаткан Кабыланга каршы турмакчы. Ал эми бул кызыктуу деп биз күткөн оюнду баян алып берүүдө сиздер үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, ошондой эле кезинде көкбөрү боюнча Кыргызстан курама командасынын баш насаатчысы болуп жүргөн Мурат Азарматов агайыбыз дагы жардам берип турмакчы. Дагы бир жолу саламатсызбы, Мурат ага? Улуу урматтуу биздин кыргыз эли ушул президенттик кубогуна бүгүн 2 жакшы команда каймашка чыгып атат. Кудай буйрса биз жакшы оюнду көрүүгө көрүүнүн алдында турабыз. Бүгүнкү мына ошол беттештин, мелдештин жалпы эле башкы демөөрчүсү Кыргызстан коммерциялык банк экенин белгилеп кеткенибиз дагы жөндүү. Ошондой эле бул мелдештин башкы байгесин дал ушул демөөрчү Кыргызстан банкы бир жеңил жапжаңы унаа менен белгилеп өтүптүр. Бул дагы болсо чоң байгелердин бири. Ошентип эл аралык даражадагы калыс Абдылас Көкүшевдин ышкырыгы жаңырып, эми тараптар салган жерден эле оюнду баштап отурушат. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, барыңыздарды тең ошол жалпы улуттук биринчи каналдын жамаатынын атынан жаркыраган 31 август өлкөбүздүн эгемендик күнү менен куттуктап кетүүгө уруксат бериңиздер. Эмесе майдан үстүндө көңүл бура турган болсок, кызыл түстөгү кийимчен бөрүлүү курама командасы эгерде тааныштырып өтө турган болсок, 9-катар санындагы Алтынбек Эсеналиев өзүнүн астындагы Мальборо атты аргымагы менен Кабыландын дагы бир күчтүдөлген оюнчусуна каршы турууда. 3-катар санындагы Айбек Чолпонкулов, анын минген аты БТР эле, бирок мындай караганда БТРга анча көп окшобой турат. Мунун да себебин түшүндүрүп өтмөкчүбүз. Эмесе келиңиздер, Бөрлүнүн күчүрмөн курамы Эмил Бекбердинов биринчи команда капитаны, 3-чү Айбек Эсеналиев, 4-чү Токо Ажыгулов, 5-чи Самат Кушчугулов, 6-чы Радмир Саманчиев, 7-чи Нурадил Борбиев, 8-чи Улан Насакеев, 9-чу Алтынбек Эсеналиев, 10-чу Мирлан Сыраждинов. Ошентип улак тайталашка түшүп, биз көрүп тургандай улак эми ортодо чытырап, дээрлик айрылып кете жаздаганына карабастан Алтынбек Эсеналиев сол такымга бекем басып эми ат ойнотуп, өзүнүн өнөктөштөрүнөн кол кабыш кылууну күтмөкчү. Оба. Эми узата чийиндин сыртына улакчылар чыгып кеткени менен улак ортодо, ошондуктан оюн өзүнөн өзү улана бермекчи. Андан ары бара турган болсок, 10-чу Мирлан Сыраждинов, 11-чи Айбек Айкенов, 12-чи Како Кыдыков, 21-чи Атайбек Эгенбердиев. Бөрлүү командасынын башкы машыктыруучусу Каныбек Кубатов, ал эми жетекчиси Касым Кубатов. Ошондой эле Кабылан менен тааныштырып коюуга уруксат берсеңиздер, 1-чи Тилек Урманбетов, команданын оюнчу машыктыруучусу, 2-чи Сыргак Ногоев, 3-чү Айбек Чолпонкулов, 4-чү Мирбек Эгенбердиев, 5-чи Элдияр Тургунбеков, 6-чы Нурдин Айыпов, 7-чи Бактияр Талайбек уулу, 8-чи Жишан Алсеитов, 9-чу Сыргак Малубаев, 10-чу Белек Мукаев, 11-чи Нурболот Токтомамбетов. Машыктыруучусу жана жетекчиси бул Курманкул Усубалиев. Бул команданы жетектеп жүрөт. Ошентип урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, өзүңүздөр жакшы баамдагандай, 2 команда тең дээрлик бири-бирине тең күчтө келгендигин дал ушул оюндун жүрүшүндөгү алгачкы мүнөттөр бышыктап коюуда. Байкасаңыздар, ал күнчө
бирөөсү дагы бири-бирин көздөй чабуулду тыңгылыктуу уюштура элек. Бул эмнеден кабар бериши мүмкүн, Мурат ага? Бул эми мындай оюндун көп кызуу жүрбөшүнө бул командалардын абдан ушул дыккат даярданып келгенинде да. Себеби Бөрлүү болсо 4 жолку чемпион, ал эми Кабылан командасы болсо 2 жылдан бери жаңы түзүлгөн командалардын бири. Бирок ушул чемпионатта булар ачылыш болду да. Себеби абдан спонсорлору да жакшы бул командалардын. Ана Мореки Кабылан командасы жаңы түзүлгөн команда, бирок жаш балдар абдан жакшы оюнду көргөзүп атышат. Ушул мелдештин башталышынан бери аттары да мыкты. Кудай буйрса жакшы оюн көрөбүз го. Ооба, Улан Насакеев азыр улакка ээ болуп, оң такымга улакты бекем басып алган экен. Албетте тапатандан зыр коюшка улардын астындагы полковник аттуу аргымагы түз эле каршылаштардын аймагын көздөй агылып жөнөгөнү менен албетте Кабыландын дагы жигиттери аябагандай чымыр, салмагы оор, ошондой эле ат үстүндө бекем отурган мыкты чабандастар экенин дагы мелдештин жүрүшүндө далилдеп бере алышты. Эгерде Кабыландын чоо жайын айта турган болсок, алар алгачкы беттешинде мыкты делген Кожоңкулдун айласын таап кийинчерээк Конуш аттуу чакан команданы жеңип алган. Бул жерде Радмир Саманчиев өзүнүн миражы менен Тайгазанга жакындап келгенине карабастан, жаңылбасам бул жерден эми ошол эле Кабыландын Жишан Алсеитов баштаган жигиттери туурадан торойтосуп эми баарысы тең улакты жерден эңүүдөн башталмакчы. Ооба, Кабылан командасы көбүңүздөр үчүн албетте анча белгилүү болбой калышы ыктымал. Ошончо дагы бул өлкөбүздүн эң бир беделдүү делген мелдешинде финалга жөн жерден же болбосо кокусунан чыккан команда эгерим болгон эмес. Муну эми оюндун алгачкы 5 мүнөттүгү жакындан бекемдеп койду. Себеби Кабылан бул эми атына заты жарашкан жигиттердин жоон тобу экенин белгилеп эми азырынча бир дагы бир кооп табалды. Өз Тайгазан тегерегинде жазаша элек. Себеби Бөрлүүнү биз билебиз, алардын аттары аябагандай тың, ошончо дагы жигиттери дагы мыкты, бирок учурда алар Кабыландын Тайгазанына дай алышпай, бир аз мындайча айтканда мал катууда десем дагы туура болсо керек. Мурат ага, ушул Бөрлүү командасы бул эми тажрыйбалуу, көзгө толумдуу оюн көрсөткөн Көкбөрү клубу. Ал эми Кабыландын ушул эң бир мындай көзгө урулган артыкчылыгы туурасында да айта кетсек. Эми бул Кабылан командасы жана мен айтып кетпедим, бир 2 жыл болду бул команданын түзүлгөнүнөчү. Ушул команданын түптөлүшүнө мына Ореки Тилек капитан командасы, ошо машыктыруучу да ошол жигит. Ошол жигитке дагы баа бериш керек. Нече жылдан бери улактарып жүргөн өзү балбан жигит. Анан Ореки атка да абдан кызыккан жигит да. Бул аттарды абдан жыйнап, жакшы балдардын баарын жыйнап топтоп, ушу 2 жылдан бери жакшы ушул деңгээлге алып келди десек болот да. Эми ушул жигит көп жолку чоң мелдештерге катышып жүргөн, бирок ушундай командасы менен ушундай деңгээлдеги мелдешке катыша элек болчу. Бул быйыл биздин жылдын Көкбөрү сезонунун ачылышы деп айтсам болот. Бул команда Кудай буйрса мындан нарыда жакшы оюндарды көргөзөт го деп турабыз. Буга далил катары жарым финалдык оюнда Таластын атактуу биримдигинин айласын 8-6 эсебинде Кабылан таап алганын мурдагы күнү өзүңүздөр жакшы көрүп алгансыздар. Ошондуктан биримдиктен жеңилип калышы дагы тегин жерден эмес экенин Кабылан өз оюну менен бышыктап өткөн жайы бар. Азыр ортодо команданын капитаны Тилек Урманбетов астындагы Пеле аттуу Буданы менен жаңылбасам 11-чи катар санындагы Айбек Айкеновго каршы турууда. Албетте Айбектин астындагы Жетимиш Сентеп улак ортодо жана Айбек жоон билек балбандардын бири экенин бышыктап түз эле Тайгазанды көздөй камалоодо. Аттиң ошентсе дагы биз бул жерде
жаза-базууларга ортоктошо болуудабыз. Себеби бул эме Айбек Айкеновдун жеткилең эмес экендигинен эмес, тетирисинче бир аз бөрүлүнүн курамында толкундануу бар экенин биз жөнөкөй көз менен даана көрүп билүүдөбүз. Мурат ага, бул толкундануу эмнеден улам болушу мүмкүн? Баягы жеңишке тезирээк жетели дегенденби, же кабыландындагы кандайдыр бир сүрүн байкоодобузбу? Эми бөрүлүнүн тез убакта жеңишке жетишине, моореке тайгазан кулакты салуусуна мындай бир толкундануу бар да. Себеби мен айтып атпаймынбы, ушул жылдын чемпионаттын ачылышы болуп атат ушул команда. Анан аттары да мыкты, балдары да жакшы машыккан балдар экен. Себеби Сусамырда бир ай булар абдан тажрыйба алып келишиптир. Анан кийин аттары жакшы, балдарда командный оюн жакшы болуп атат да. Мына ошондон бөрүлү дагы тайсалдап турат, көрүнөт да. Анткени менен азыр Тайгазанга ташталган улак эсепке кирбейт. Абдулазиз Көкүшев бул эме мелдештин калысы. Ошончо дагы оюндан от чыгат, бирок жолу жок деп коймокчу. Сиз көрүп тургандай анча-мынча жигиттердин келе бакан куус оюлаттуу жигиттери дагы бар окшойт. Албетте чыңалышкан жерде майда барат нерсе үчүн дагы мындай бир чыр чыгып кетиши толук мүмкүн. Анткени менен мына мындай бир аз озеки түрүндө, албетте гезит беттерине жазылбай турган сөздөр менен болсо дагы бирин-бирин карышып, мындай бир желин чыгарып алды десек дагы туура болот. Антпесе оюндун көркө мындай бир өзүнүн өтөөсүнө дагы чыкпай калышы толук мүмкүн. Качан бир аз мындай бир акыйнек айтышып алышкан соң, булар дагы оюндун баягы жаалы басаңдабастан, демек алдыда көбүңүздөрдү бүйүр кызыткан, мындай бир айыгышкан мүнөздөгү оюн күтүп алат десек, анда биз жаңылган болбойбуз. Бирок ошентсе дагы урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, өзүңүздөр жакшы байкаганда азыр ортосу жок ат коюулар азырынча көзгө такыр уруна элек. Буга себеп биринчиден эки команданын тең атайын ушул аттын күчүнө басым жасалган оюнга өтүшүптүр. Демек булар бири-биринин мындай бир кемчилигин, баягы жаза-базуусун издөө менен алектенишүүдө. Демек мындай учурда биз мындай бир жогорку ылдамдыктагы ат коюуларды азыраак көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Бирок бул көрүнүш чагында биринчи жаратылган улакка чейин созулат шекилдүү. Себеби эки тараптың азырынча өз тайгазанын кургак сактап, жок дегенде ошол баягы жеңилбештин амалын кылып атат десек туура болот окшойт, Мурат ага. Эми көкбөрү деген бул эң бир эр жүрөктүүлүктү, намыскөйлүктү талап кылган оюнда. Анан кийин оюнда ар кандай нерселер болот. Улакчылар азыр эми анча-мынча сиз айткандай ошо биртике улактын алдына желин чыгарып алышты го, кичине ары бери кайым айтышып, чала-бала камчы менен шилтешип. Бул оюн өзү көкбөрү ушундай оюндардын бири да. Анан бул жерде калыс абдан жакшы калыстык кылыш керек. Чырчып кетиши мүмкүн. Ооба, сиз айткандай калыстын кадыр баркы көкбөрүчүлөрдү бир аз сестентип турса, бул көпчүлүк утап турган жагдай эмеспи? Эми азыркы бүгүнкү оюндун калысы Көкүшев Абдулазиз деген жигит, бул көп жылдан бери илгерки Союзда улак тартып жүргөн жигиттердин бири. Кыргызстандын курама командасы менен Ростовко, Кисловодскиге барып улак тартып келген жигит. Эми бул жигиттин дагы мындай аброю чоң. Мен ойлойм, бул оюнду жакшы алып барат болуш керек. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, бир аз оюндук тыныгууну эки тарап тең алышты окшойт. Анткени эсеп тактасында сандар дале бойдон өзгөрүүсүз 0-0 тийди. Демек, азыр эки жак тең өз коргонуусун таптешиктеп, жылчыксыз, мындайча айтканда чычкан жөргөлөгүс кылып бекемдегенге бой урушууда. Эки жак тең утулгусу келбесин жакшы түшүнөбүз. Ошентсе дагы Мурат ага, эки жактын тең мындай бир көзүн байлап туруп ойното турган болсок, бөрүлү бир аз мындай бир жакшыраак оюн көрсөтсө керек эле. Кечиресиздер, азыр экинчи катар сонундагы Сыргак Ноғоев Тайгазанды көздөй басылып калган
Böрлү командасынын Улан Насакеев Сыргактын колунан Бөрлүнүн чабуулуна ортоктош болуудабыз. Ооба, катарлаша жер сабап бара жаткан аргымактар жана Улан Насакеев өзүнүн полковниги менен түз эле тайгазанга барууда. Баракелди. Мына мындай баш айлаткан ылдамдыкта барып, улакты тайгазанга таштап кетүү бир келсе дал ушул Бөрлүнүн жигиттеринен колунан келерин эми биз дагы жакшы көрүп калдык. Эмесе жазып койсоңуздар болот, оюндун биринчи 20 мүнөттүгүндө кармаш эсеби өзгөрүп 1-0 астыга Бөрлү командасы чыгып олтурат. Мындай караганда чабуулду Кабылан уюштурган эле, каршы чабуулду Бөрлү туура пайдаланып эми 1-0 сандык катышына ортоктош болуудабыз. Сыргак Ногоев бул эми чоң чебер экенин дагы мелдештин жүрүшүндө көрүп алганбыз. Эмнесинен жазып кетти Мурат ага? Эми бул Кабылан командасынын баласы Сыргак жаш жигиттердин бири да. Бул оюн тажрыйбалуу оюнчу десек да болот, бирок эми жаңы үйрөнүп жүргөн жигиттерден да. Анан ушул командалык оюн болбой калды могу жердечи. Эгерде командалык оюн болгондо улакты Кабылан командасы эсепти ачмакта. Анан эми Бөрлү командасы өзүңүздөр билесиздер, бул абдан тажрыйбалуу команда. Анан Улан Насакеев деген бул жаш болгону менен келечектүү абдан чоң оюнчулардын бири. Анан ушундай жакшы моменттерди бул жигит кое бербейт да. Анан алдындагы аргымагы дагы өзүңүздөр көргөндөй боз айгыр эң мыкты аттардын бири, биздин Көкбөрү федерациясынын деле жалпы Кыргыз Республикасындагы Көкбөрү аттарынын бири, эң мыкты аттарынын бири десек болот да. Мына ошону туура пайдаланып, атты да туура пайдаланып, анан командалык оюнду жакшы пайдаланган үчүн Бөрлү командасы эсепти ачты деп ойлойм да. Ооба, күчтүн ченеми албетте кийинки 20 мүнөттүктөрдө билинет. Анткени менен биринчи бөлүктө урматтуу телекөрүүчүлөр өзүңүздөр көрүп тургандай эми кызыл түстөгү кийимчен Сокулуктун Бөрлү командасы учурда 1-0 айырмасында утуп жаткан маалы. Эгерде эле оюн ушул көйдө чиеленишкен түрдө улана берсе, анда жалгыз улактагы кармаштын тагдырын чечип коюшу толук бышык. Бирок Кабылан командасы бул эми көпчүлүк ойлогондой оңой менен алдыра койбойт экен. Биз билгенден алар бир ай бою Суусамыр жергесинде жайлоосунда аттарын аспиеттеп карап, жем чөбүн ырастап, мындай бир камдуу келишкен жайы бар. Жана ал жерде билесиздер жайлоодо көптөгөн улак тартышуулар деги эле күн сайын, жаңылбасам күн алыс сайын ал жерде өткөрүлүп турат. Андыктан бул жигиттер бир жагынан Көкбөрүнү акыркы мезгилде өздөштүрүшсө, Жайыл районунун Жон Арык айылынан келген бул команданын мүчөлөрү жалпы тейде ушул эркин күрөш, ошол эле күрөш, кыргыз күрөш менен жакындан машыккан жигиттер экенин дагы айтып кеткенибиз орундуу. Ошондуктан алар ушул мелдештин жүрүшүндө атаандаштарына караганда кыйла алибеттүү, кең далуулуу экени дагы көзгө мындай даана көрүнүүдө. Анан Мурат ага, негизги суроо бул эми качан команданын жигиттери өзүнүн астындагы аргымагына дагы шай келиш керек да, туурабы? Бири-биринин тилин таап деген. Анан ушул көрүнүштө, ушул жагдайда кайсыл команданыкы мындай бир аягына дейре жеткире иштелгени байкалып турат? Эми улакчы менен ат негизи тил табыш керек да. Себеби улакчынын астындагы ат улакчыга баш ийбесе, же болбосо мал ээсин тартыш керек деңиз. Мал эми астындагы ат келиш керек да улакчыгачы. Улакчынын улакчылыгын ушул атта. Анан аттарды дагы бул жакшы багыш керек. Улактын аттарын өзгөчө жакшы багыш керек да. Анан эле улактын аты деп эле көрүнгөн улакка майда чүйдө бир мелдештер келе сала бергенде болбойт. Биздин бул Кыргыз Республикасынын чоң мелдештери бар. Биздин чемпионатта мына көрүп атасыздар, мынакей аргымактарда бул. Бул азыр Айбек Айкенов түз эле өзүнүн 70 аттуу бууданын ойнотуп, арыдан бери Кабыландын коргоочуларынын ыз-бызын чыгарууга аракеттенүүдө. Атайбек Эгенбердиев өнөктөшүн тең салмагын жоготтуруп, ордунан
козгой алды. Ошентсе дагы улак азыр көбүнесе жерде көбүрөөк кармалууда. Бул эми эки тараптын тең аргымактардын күчтүүлүгүнөн улам десем анда жаңылган болбойбуз. Башта биз айтып өткөндөй чабандес же болбосо көк бөрүчү менен астындагы буданы куп келишпесе, анда ийгилик дагы чеке жылытарлык болбойт. Мунун мисалында ошол эле Таластын биримдик командасындагы мыкты делген оюнчулардын бири Нургазы Анаркуловдун ошол өзүнүн аты менен анча атын алмаштырып, анан кийин жаңы ат менен келише албай калдыбы, тилин таба албай калды. Ошондон улам мындай бир көзгө толумдуу оюн көрсөтө албай калганын дагы белгилеп койгонубуз буга жакындан далил болот. А бул жерде биз көрүп тургандай эми улактын ортого тайталашка түшүшү, ошентсе дагы сүрмө топ бир ары удургуп, бир бери удургуп, бир ташкындай атырылган көк бөрүчүлөрдүн жүрүштөрүн биз чынын айтып коюшубуз керек көбүрөөк көрөбүз деп ойлогонбуз. Бирок буга биринчи кезекте командалардын күч ченеми дээрлик бирдей экендиги дагы мындай бир шыкак болууда. Ошентсе дагы барыңыздарды тең ушул биздин улуттук биринчи каналдан көп алыстабастан кийинки 20 мүнөттүктөрдү баштан аяк көрүүгө чакырып өтөбүз. Себеби ушул биринчи болуп улакты өзүнө өткөзүп алган Кабылан командасы эми бир аз ачылып, ачык мындай бир мүнөздөгү улакты көрсөтүшү дагы толук ыктымал. Ооба. Эми акыркы алгачкы толкундоолор мен ойлойм азыр басылды го. Эми оюнда экинчи таймда жакшы оюндар көргөзөт го оюнчуларчы. Кеттик эмесе, урматтуу көрөрмандар, экинчи тайм. Кайрадан урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна алына алган мелдештин финалдык кармашынан баян алып берүүбүздү улап берүүдөбүз. Учурда экинчи 20 мүнөттүк азырынча эсеп 1-0 астыда кызыл түстөгү кийимчен Бөрлүү командасы. Биринчи бөлүктө Бөрлүү тараптан Улан Насакеев өзүнүн полковник аттуу аргымагы менен өзгөчөлөнгөн жайы бар. Эми кармаштын чоо жайын айта турган болсок, биринчи 20 мүнөттүктө мындай бир илээндүү оюн көбүрөөк орун алып калды. Анткени эки тараптын тең жеңишке болгон көксөөсү аябагандай күч экендигин биз жакшы көрүп биле алдык. Эми тайгазандардын ордун алмаштырышкан соң Кабыланы командасы алар ак түстөгү кийимчен түз эле 5-чи катар санындагы Элдияр Тургунбеков аз эле жерден кармаш эсебин теңегенге жакын болгону менен бул ирет жолдун болушу Бөрлүү тарапта кала берди. Мурат ага, ушул курама команданын башкы насаатчысы катары көпчүлүк оюнчуларды ийненин көзүнөн өткөрүп сынаган жайыңыз бар. Анан ушул Элдияр Тургунбеков канчалык ыңгайлуу абалды колдон чыгарып жиберди? Эми бул Элдияр деген жигит мен ушу 26 августтан бери байкап отурам да, биринчи оюндардан бери абдан жакшы тажрыйбалуу жигиттерден экен. Эми бирок мындай чоң мелдештерге жаңы түшүп атат да бул балачы. Анан кийин ошо менимче ушу тажрыйба жетишпей атат да, мына тайгазанга улак салыштын тажрыйбасы жетишпей атат. Ооба, алган күйүүсүн башкара билиш керек да, туура улакты. Аттын күйүүсүн байкаштырыш керек. Анан тайгазанга каягынан келет. Каягында жардам берип турган өзүнүн өнөктөштөрү бар, аны да байкаш керек. Каршылаштары каягынан келет атат, мына ошону да байкаш керек да. Бул эми Элдияр ошол тажрыйба жетишпей атат да, ал болсо мыкты оюнчулардын бири экен. Ооба, дагы бир жолу белгилеп кетебиз урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна арналган көк бөрү боюнча мелдештин башкы демөөрчүсү бул Кыргызстан коммерциялык банкы. Ошондуктан ушундай көк бөрүнү колдогон демөөрчүлөр арбый турган болсо, анда биздин улуттук бабаларыбыздан бери кылымга артып келе жаткан бул оюн анда
өзүнүн арышын мындан дагы кеңейтип, жогорку деңгээлде өсө бермекчи. Ал эми урматтуу көрөрмандар, сиздерге ортодогу оюнчуларды тааныштыра турган болсок, 8-катар санындагы Кабыландын Жишан Алсеитов аттуу оюнчусу, алдындагы депутаты менен тегерек чийиндин ортосунда ага каршы Алтынбек Эсеналиев бүгүнкү күндө Бөрлүнүн аябагандай бир кыр өзөктү түзгөн оюнчулардын бири десем дагы туура болот. Себеби дал ушул Алтынбек коргонууда дээрлик бардык кара жумуштун баарысын тең өз мойнуна алып келип, ушул тазалоону мыкты уюштурууда. Ал эми сиздер өзүңүздөр жакшы байкалгандай, улак жерде эгерде 1 мүнөткө жакын жатып калса, кол тийгиз болуп, анда ошол жакын жердеги тегерек чийиндин ичинде жеке чыгуу менен уланат. Ошондой эле эки оюнчу 1 мүнөткө жетпей улакты жерден бөктөрүп кете алышпаса, анда аларды дагы башка өнөктөштөрү алмаштырып турары. Бул эми эрежеде каралган. Ооба, 26 августтан бери башталган бул оюндарга 9 күчтүү делген команда катышып, жыйынтыгында топтук оюндар, андан соң жарым финалдык кармаштардан кийин эми финалдык оюнга ортоктош болууда. Улан Насакеев алаңгыча ыс-мыска келбей улакты сол такымга бөктөрүп алыптыр. Албетте улан туурасында айтсак, улан эми кош такымы күчтүү оюнчулардын бири. Ага сол же оң жак менен ойноону тандап олтурбайт, туш келген же болбосо оң келген жагы менен мыкты ойной ала турганындагы ушул буга чейинки оюндарга чейин сиздер жакшы билип калгансыздар. Эмесе сиздер көрүп тургандай Бөрүлү аттын оозун бир аз артты көздөй буруп, бул эми Кабыландын коргоо иретин ачылтып, бир аз созуп чоюуга болгон камылга десем туура болот. Азыр сиздер байкагандай эми Бөрүлүнүн ар бир оюнчусу Кабыландын тиешелүү чабандестеринин жолун торроп, уланга жолду тазалап ачып берүүдө. Албетте улан мындай баш айланткан ылдамдыкта бара жатып улакты ташташы, бирок бир аз гана ошол өзүнүн алган ыргагынын же болбосо жогорку ылдамдыкта бара жатып улакты таштоо мындай бир ыргагын жөндөй албай кала бериптир. Дегинкиси баарысы тең туура аткарылган. Анткени менен Сыргак Ногоев бүгүнкү күндөгү деги эле Кабыландын эмес, жалпы эле кыргыз көкбөрүсүнө дагы өзүнүн ысымын жаза турган оюнчулардын бири экенин кое алды. Демек, өзүңүздөр күндөлүктөрдөн көргөн жайыңыздар бар болуш керек. Сыргак Ногоев Кабыландын дээрлик көпчүлүк улактарын таштап келип жүргөн. Эмесе Сыргак Ногоевдун алдына төшөлүү менен Бөрүнүнүн коргоочулары аябагандай бекем оюн көрсөтүүдө. Жада калса Сыргактын колунан Айбек Айкенов жулуп алышы бул эми көпчүлүктү таң калтырбай койбойт. Айбек Эсеналиев кечиресиздер, жана анын Тайгазан жанындагы жаза басышы. Мурат ага, жанарак деле аябагандай айыгышкан кармашка ортоктош болуп баштадык. Ошол Сыргак Ногоевдун улакты тарттырып жиберишин эмне менен мүнөздөп кетсек болот? Эми бул улакты тарттырып жиберишин себеби балада тажрыйба азыракта, кара күч көп. Анан кийин оюн тажрыйбасы аз болуп атат да бул баладачы. А негизи ык-шык баары мында бар да. Кара күч баары бар. Ат деле мыкты болуп атат, бирок тажрыйба аз болуп атат да. Опыт деп коебуз го мына. Мисалы Дордой командасында Шекитов Эрмекти байкадыңар өзүңөр. Көп жылдан бери ойноп жүрөт. Ар бир алган улагын жаза кетирбейт да ал бала. Атты да пайдаланат. Анан өнөктөштөрүнүн жардамында пайдаланат. Мына бул улак, биздин бул улак кара күчтүн оюну эмес. Тажрыйбанын, акыл эстин, анан жанагы футболдо көрүп атпайбызбы? Айтып атабызбы, аянтты көрөт, оюнду көрүп ойнойт. Ошол жетишпей атат да, мисалы ушул балада. Ооба, көкбөрү бул эми кара күч менен акыл эстин айкалышкан оюну деп Мурат агабыз таасын айтып өттү. Бул жерде Тилек Урманбетов Кабыландын учурдагы оюнчу машыктыруучусу жана анын Тайгазанды көздөй ат коюусу эмнеге алып келиши мүмкүн?
Ооба, чапкенедей жабышкан Айбек Есеналиев азыр Тилек Урманбетов менен кабыланга башкы кедергини түзүү эми. Мындай караганда 27 жаштагы Айбек учурда канчалык аракет кылбасын кыйла олбурлуу келген Тилектин колунан улакты жулуп алыш бул эми текейден арзан эмес иш. Дале болсо улак Тилектин оң такымында Кабылан командасынын жигиттеринин кезектеги көргөн аракети жана Тайгазанга жакын кирип баруу эмнеге алып келиши мүмкүн. Ошентсе дагы Нурадил Борбиев генерал аттуу аргымагы менен Тилектин жолун тороп эми барысы тең бөрүлүү Тайгазан тегерегинде жөөлөшүү менен уланууда. Ооба, дагы бир жолу кайталап кетебиз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна арналган көкбөрү боюнча мелдештен финалдык таймашына ортоктош болуп жатасыздар. Эсеп дале болсо 1-0 тейди. Азырынча бөрүлүү командасы алдыда. Ал эми жанаракта эле 3-орун үчүн болгон кармашта Нарындын Дордою менен Таластын Биримдиге кес келишип, оюн эсеби 8-3 айырмасында Дордойдун татыктуу, ишенимдүү түрдөгү жеңиши менен жыйынтыкталды. Ал эми майдан үстүндөгү оюнга келе турган болсок, улак жерде Айбек Есеналиев, кечиресиздер, Алтынбек Есеналиев өзүнүн Мальборо аттуу аргымагы менен Жишан Алсаитовго каршы оюн уюштурууда. Анткени менен Алтынбек улакты оң такымга ныгыра басып, аргымак оозун түз эле атаандаштар Тайгазанына буруп барууда. Мурат ага, башта биз бөрүлүү тараптан Мирлан Сыраждинов, Улан Насакеевтердин мында бир тынымсыз, таман тындырбай койгон ат коюлардын ортоктошу болуп келгенбиз. Бул сапар Алтынбек көзгө көбүрөөк урунууда. Оюңузча? Эми бул эки команда тең, бири-бирине тең келген команда экен да байкасакчы. Анан бир оюнду бир оюнчу колго алыш керек да негизичи. Мына футболдо деле, хоккейде деле ушундай болот атпайбы? Ошол сыяктуу мына биздин көкбөрүдө да ушундай оюнду өзүнүн колуна алган оюнчулар чыгып атат. Кудай буйрса мына көрүп атабыз. А болбосо бөрүлүүдө тажрыйбалуу оюнчулар көп да, мыкты оюнчулар көп. Ооба, Улан Насакеев, ооба. Бирок ушул оюнду өзүңүздөр көрүп атасыздар. Быйылкы кубоктук мореки финалдык оюнда Алтынбек Есеналиев өзү оюнду колго алып, жакшынакай чабуулга өтүп атат. Ооба, баракелде. Улан Насакеев экинчи ирет, экинчи 20 мүнөттүктүн 11 мүнөтүндө өз ысымын кайрадан эсеп тактасына жаза салды. Биз байкашыбызча Улан Насакеев топтук оюндарда биз анча мындай бир көрө алган жокпуз, бирок ар убак качан финалдык оюн башталганда Уландын байгыл күтүүсүз жерден чыгып калабы же үйдөн бул атайын ойлонуштурулган байтор Улан Насакеевдин өзгөчөлөнгөн. Ооба, эми бул бөрүлүү командасында ар бир оюнчу өзүнүн жумушун жасайт деп койсок болот да. Себеби мынакей өзүңөр көрдүңөр, Алтынбек Есеналиев бул оюнду өзүнүн колуна алып, жалпы оюндун жүрүшүнө абдан чоң салым жүргүзүп атат да. Ал эми Улан Насакеев болсо, ошол оюндун тагдырын чечип атат десек болот да. Ооба, бардык чабуулдун башында Алтынбек Есеналиев өзүнүн Мальборосу менен туруп берсе, анын чабуулду максатына же болбосо үйдөөсүнө чыгарган оюнчулар бул эми бөрүлүүдө барысы тең кандим болуп калган. Ошол эле Мирлан Сыраждинов, Улан Насакеев, Радмир Саманчиев, Самат Кулушчугулуктар, булар деги койчу барысы тең эңгенди дагы, баягы жекеме-жеке чыкканды дагы, ошондой эле жогорку ылдамдыкта бара жатып Тайгазанды таасын камалоо боюнча учурда мындай бир командалык мүнөздө буларга тең келген команданы мындай бир али күнчө көрө элекпиз десек, анда акча чапкан болбосок керек. Ооба, туура. Эми бул тажрыйбалуу команда деп жанатан бери айтып атпайбызбы? Ар ким өзүнүн жумушун билет.
Мына Айбек Алтынбек Эсеналиевди көрүп атасыздар. Бул кара жумушчу экен да. Бул командада кара жумушту ушул алып атат, оюнду өзүн алып атат. Ал эми чабуулдун аякташына, чабуулдун өзүнүн өтөсүнө жетишүүнө мына Мирлан Сраждинов деген бар. Теге ким Улан деген бала бар, мынакей көрүп атабыз да. Мына бүгүн Улан тагдырды чечип атат, оюндун тагдырын. Ал эми кара жумушту болсо мына ортодогу Алтынбек Эсеналиев жасап атат да. Ооба, да белгилеп коюшубуз керек. Эгер деле Бөрлү 5-чи ирет жеңе турган болсо, анда Алтынбек Эсеналиев жалпы эле мелдештен мыкты оюнчусу болуп калышы дагы толук ыктымал. Балки мыктымал ошондой мыкты оюнчусу болуп калган. Мына ушундай оюнчулар керек да, бизге ортодо кара жумушту бүтүрө турган оюнчулар керек болуп атат да. Ооба, караңыздарчы, эки балбан тең тырмак астынан канчы кычакты улакты тартышууда. Ооба. Аттын оозун тизгин буруп кетейин деди эле, бирок Сыргак Ногоев дагы оңой жоо эмес экен. Мында бир тиги Алтынбекти кое бербей, жыйынтыгында эки жоон билек балбаныбыздын ортосунан чыга калган Атайбек Эгембердиев баш айланткан ылдамдык менен тай казанды көздөй жакындап канчалык барбасын. Соңунда бул улактын бир оордугу дейбизби, же болбосо Атайбек тараптан бир аз байгыл шашып кетти көрүнөт. Улак өзүнүн бутасына тийген жок. Эми гана улакка ээ болгон Кавлан командасы, ошол эле Сыргак Ногоев эми улакты оң такымга басып, Бөрлү тараптан бир аз жылчык издегенге аракет кылууда. Ошончо дагы Самат Кушчугулов, караңыздарчы, такымдап жанына чап кенедей жармашып алган. Бул жерде команда капитаны Эмил Бекбердиновдун улакты колдон жулуп алып, эми туура өңөргөн бойдон тай казанга чабуун коюп кирип барууда. Ошончо дагы команданын эң жаш курагы боюнча унуусу болгон Бекбердиновдун жаза басуусу, ошондой эле эми каршылаш команданын капитаны Тилек Урманбетовдун эмне жооп бериши мүмкүн. Бирок Бөрлү командасы чабуул койгондон тышкары коргонууну дагы мыкты өздөштүрүштүр. Буга күбө дал ушул акыркы көрүнүштөр, себеби Тилек Урманбетов бул жерде эми албетте улакты жеңил ташташ үчүн бир аз күүгө келип алыш керек болчу. Ошончо дагы муну жакшы түшүнгөн Бөрлүнүн жигиттери коргонууда жогорку чеберчиликти бышыктап эми азырынча өз тайгазанын сак-сактап кургак коргоп келишүүдө. Ананда Мурат ага дал ушул аргымактын күчүн жөөлөшүүлөр, мындай додолошуп жиреп кирүүлөрдө көп күчтү алып коет эмеспи. Мындай бир баш айланткан ылдамдык менен атты чапкандан көрө ошол бири-бирин койгулашып, урунуштуруу, баягы жөөлөшүүдө аябагандай көп күч алынат болуш керек. Ооба, аттын мына эки алын ушу жөөлөшүүдө кетирип коет да. Анан могу Бөрлү командасынын аттары күчтүү да. Ушундай жөөлөшмөйгө буларга Бөрлүгө ыңгайлуу да. Себеби ат күчтүү Бөрлү командасыначы. Мен ошол Карабалтанын жигиттерине айтат элем да, мындай жөөлөшпөй, мындай техникалык оюн көргөзүш керек да. Техникалык оюн көргөзүш керек да. Ал болсо жөөлөшүп эметкенде Бөрлүнүн командасы күчтүүлүк кылып кетет да. Оюну Бөрлү ойлогондой болуп чыгууда. Ооба, Бөрлүнүн оюну ошондой оюн керек да, мисалы. Азыр болсо көрүп алыңыздар, Улан Насакеевдин жогорку ылдамдыкта бара жатып тайгазанды камалоосу өзүнүн өтөөсүнө чыгып, эми 2-20 мүнөттүктө Улан Насакеев 3-үчү улагын тайгазанга
таасын таштап кое алды. Эгерде футбол тили менен оозуна турган болсок, анда улан хет-трик жаратып бүгүнкү күнү эми финалдагы кармаштын мыкты оюнчуларынын бири болууда. Албетте финалдагы кыйын оюнчу ошондой эле жалпы мелдештин мыкты оюнчусу аныкталат, атайын коюлган байгелер бар. Ошентсе дагы 3-0 эсебинде Бөрлү командасы канчалык жеңип баштабасын, алар эч убакта мындай бир едиреңдеп, мындай бир ишти машагына кондуруп койдук деп эч убакта мындай бир жок. Бөрлү командасы андайга барбайт да. Оюнду аягына чейин чыгарууга далалат кылат да. Булар эч качан болду, оюн бүттү дегенде бир мүнөз жигиттер. Бир мүнөз жигиттер оюнун аягына чейин ойнойт. Бардык болгон күчүн салышат да булар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип биз экинчи 20 мүнөттүктү дагы соңуна чыгарып койдук. Азырынча эсеп 3-0 астыда Бөрлү командасы. Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна арналган мелдештин финалдык кармашы жыйынтыктоочу 20 мүнөттүккө дагы келип жетти. Көзүңүздөр көрүп тургандай кызыл түстөгү кийимчен Бөрлү командасы, алардын эми учурда даңканы таш жарып турган мал жана өзлөрүнүн атаандашы Ысык Көл облусунун атынан чыгып жаткан Кабыланга каршы туруп 3-0 айырмасында утуп келүүдө. 3-20 мүнөттүк бул эми мелдештин жыйынтыктоочу бөлүгү дал ушул жерден эми күчтүн ченеми таасын билинет десем жаңылган болбойбуз. 3 улакты тең Бөрлү тараптан Улан Насакеев удаасы менен өз намына жаза алды. Бул жерде эми Бөрлү тараптан 3-чү катар санындагы Айбек Эсеналиев, бул оюнчу Алтынбек Эсеналиевдин бир тууган иниси, 27 жаштагы оюнчу өзүнүн астындагы Акжалы менен ат ойнотуп эми үйдөн даярдалгандай Мирлан Сыраждиновго өткөрүп берди. Мирлан Сыраждинов өзүнүн мальчик аттуу ушул карагери менен Тайгазанды көздөй жакындан кирип барууда, бирок ошентсе дагы бул ирет ал Тайгазанды негедир камалоого алган жок. Себеби биз билебиз, Мирлан көбүн эсе ушул Тайгазанды айланып келип улакты таштаганга аябагандай кандим болгон. Эми улак майдандын чейин сыртына чыгып кеткен соң Кабылан Тайгазанын жанындагы тегерек чийинде жекеме жеке чыгуу менен оюн андан ары уланат. Ал эми бүгүнкү мелдештин башкы демөөрчүсү Кыргызстан коммерциялык банкы жана баш байге үчүн алар темир тулпар тары айтканда жеңил унааны белгилеген. Кайсыл команда жеңишке жетсе, анда ошол унаанын ачкычы салтанаттуу түрдө тапшырылат. Ошондой эле бул мелдешке катышкан 9 командадан тышкары дагы бир күчтүү делген Жалал-Абад, Ош жана Баткен облусунун командалары белгилүү себептерден улам келе алышкан жок. Анткени менен ушул 26 августта башталган президенттик кубок, чынын айтып коюшубуз керек, мындай бир бүйүр кызыткан, көпчүлүктүн ичке толгон черин жазып турду десем, анда айткан сөзүбүз төгүн болбойт. Себеби ошол эле нарындын Дордой, көпчүлүккө белгилүү болуп калган Таластын Биримдик, Ой Кайын жана Бөрлү командалары, анан дагы бүгүнкү күндүн мындай бир чоң күтүүсүздүк жараткан Кабылан тараптын дагы финалга чыгып калышы 5 күн бою көпчүлүктү зериктирбей кызуу оюн тартууланып турду. Кайрадан улак тайталашка түшкөн жок. 5-чи катар санындагы бул Кабылан командасынын оюнчусу Элдияр Тургунбеков зайчиги менен жакшы эле аракетти чоң көрдү. Ошентсе дагы кызылдаган Додо эми Бөрлүнүн Тайгазан тегерегинде чоң күчтүү үрөшүүдө. Анткени менен Мирлан Сыраждинов, караңыздарчы, коргонууда дагы үлгүлүү оюн көрсөтүп, эми
Мальчики менен улакты оң такымга басып, Бөрлүнүн чабуулун уюштуруп берүүдө албетте Мирлан топтук оюндарда ого эле көп улакты Тайгазанга таштап өзгөчөлөнгөн. А бул жерде эми таланын узата жегинин сыртына чыгып кетиши, ошондой эле убакыттын өтүшү бул Бөрлүгө ийги. Алар дегенкиси башкы ойлонуштурулган ишти өтөөсүнө чыгарып коюшту. Мындай тептең, тең ата болгон жерде жалгыз улактын айырмасы дагы көп нерсени чечип коёру бештен белгилүү. Ошондуктан убакыттын өтүшү азырынча Бөрлү тарапка оңдой берди болууда. Эми башкы курама команданын насаатчысы катары ушул жеңилип жаткан командага кандай кеңеш берсек болот? Бөрлү тараптын бир аз мындай бир көзгө көрүнбөгөн дагы бир алсыз жактары болсо керек, Мурат ага. Бул эми Бөрлү менен Кабылан командасы бул улакты жерден алыш керек да себебичи. Жерден албаса улак болбойт, оюн болбойт да. Өзү келбейт. Өзү келбейт да. Негизи аракет кылыш керек. Мына Кабылан командасынан мына ореки бирге бир жекеме-жеке чыккан аттар жок экен да. Мына Бөрлү командасында 3 ат жүрөт бу жердечи, бирге өрүп турган. Бирок балдар мына кара күчкө салып эптеп алып атышат. Алганы менен бирок тажрыйбалуу оюнчулар да тигилер аңдып турганда мына улар насаке аңдып турду. Тигил көтөрүп чыккандан кийин акырын гана жулуп алды да. Мына бул командага менин каалоом ушул жекеме-жеке чыккан ат сатып алыш керек негизи. Атты үйрөтүп алыш керек, же болбосо эң тагдырды чече турган аттар ушул бирге бир жеке чыккан аттар тагдырды чечип коет да оюндун. Анан үстүндөгү бала да тажрыйбалуу болуш керек. Оюнду көрө билиш керек да. Биздин баягы сурап билүүбүз боюнча Кабылан командасынын көпчүлүк жигиттери бул эми Жайыл районунун жонары кайылынан баарысы тең спорттун ушул күрөш түрү менен жакындан шугулданып келишкен. Эми алар баягы түр өзгөртүп учурда баягы Кыргыздын эң бир жандуу, көзгө толумдуу оюндардын бири болгон Көкбөрүнү аркалап көпчүлүктүн оозуна алынып калды десем дагы биз туура айткан болобуз. Ошончо дагы булар баягы кышкысын Көкбөрүгө тыныгуу жарыяланып калганда чулуу темирлерди алышып, баягы булчуңдарын, булчуң эттерин бекемдеп машыккан, мындай бир өзлөрүнүн күн тартиби бар экенин дагы айтып койсом ашыктык кылбайт. Ошондуктан ат үстүндө алар ийерге бекем отуруп, ошол такымы бекем экендигин биз көрө алдык. Албетте башка карсылаштарына караганда алардын кара күч жагы күчтүү. Ал эми Көкбөрүдө сиздер билесиздер, ийгиликтин башкы булагы бул астыдагы аргымак. Дээрлик 70% дал ушул буудандарга байланыштуу экенин жакшы билебиз. Ошончо дагы эң ириде азырынча Кабыланга көңүл жубатчу жоопту улакты таштоо зарыл. Сыргак Ногоев ал ортодо өзүнүн зорросу менен Тайгазанга тыкыз кирип барганы менен Мурат ага айтмакчы, ушул Тайгазанга таштоонун өзү дагы, таштай билүүнүн өзү дагы бул чоң чеберчилик, туурабы? Ошол чеберчилик бир аз гана саал аркандын боюндай гана дал ушул Кабылан командасына учурда өксүк болууда. Албетте Бөрлү командасынын деңгээлинин жогору экенин ушундан билиңиздер. Башта Кабылан салган жерден эле эсин жыйдырбай башка командаларды эки бүктөп келген болсо, бүгүнкү күнү алардын азуусу бир аз ташка тийип калды, өңдөнөт. Эми Бөрлү командасы абдан тажрыйбалуу команда да. Булар коргонду да билет, чабуулга өткөндү да билет. Анан оюнчуларды бир-бирден алып ойнотпой ачпай көрүп атасыңар. Анан ат да күчтүү да буларда. Бул Көкбөрүдө жеңишке жетиш үчүн ат керек да. Атты багыш керек, атты тарбиялаш керек дегендей. Анан балдарды да кошо ошол ат менен бириктириш керек да. Аттын үстүндө кандай жүрсө, ат менен өкө айкалыш керек да, улакчы менен
at ökö aykalışmayınça oyun bolboyt da негизи. Эгер деле урматтуу телекөрүүчүлөр, Бөрүлү командасы бүгүн дагы жеңиштик эсепти камсыздай ала турган болсо, анда президенттик кубокту удаасы менен утуп алган, ошондой эле эң көп жеңген команда болуп, тарых барактарына же болбосо Гиннестин китебине дагы жазып койсок болот. Анан ушундай баш айланткан ийгилик канчага дейин уланышы мүмкүн? Мурат ага, эми кийинки оюндарда Бөрүлү качан жеңилет деп күтүп калабызбы же дагы Бөрүлү жеңеби экен деп баягы бүйүр кызытабызбы? Эми Бөрүлү командасынын жакынкы убактарда утуруп жиберишине мен көзүм жетпейт да негизи. Буларда тартип бекем, анын үстүнө бир айылдын балдары бири-бирине баш ийет, бири-бири менен сүйлөшө билет дегендей. Анан булардын машыктыруучусу дагы ошол айылдан, начальник командасы да ошол айылдан. Анан балдар бири-бирине баш ийип, мына ынтымакта ойношот. Анан ар бирөөнү бөлүнгөн оюнчунун ар биринин өзүнүн иши бар дегендей мынакей көрүп атасыздар. Бул балдар көбү ушул жогорку окуу жайында окуйт. Биздин балдар азыр көкбөрүчүлөрдүн көбү жогорку окуу жайда окуп атышат. Анан билим деңгээли да өйдө жогору балдар. Мен ойлойм ушу жакынкы убакта булар бербейт байгеничи. Себеби аттарды да жакшы сатып алып атышат, өздөрү да өстүрүп атышат. Ооба, чоң спортто айтылгандай тартип, кандай гана күчтүү команда болбосун, аны алып түшөт деген накыл кеп бар. Дал ушул айтылган сөз учурда Бөрүлүгө абдан туура келүүдө. Анткени алардын ички тартиби мындай бир аябагандай аскердик бекем тартип бар экени бул чындап эле көпчүлүктү кубатпай койбойт. Ошондуктан кайсы бир ийгиликтин чордону дал ушул жетекчилеринин, ошол эле машыктыруучулардын баягы оюнчуларды бир максатка көгөндөй алышы. Ушул абдан бир туура келип жатканын дагы белгилебей кое албайбыз. Эми Кабылан командасы албетте жаны ачышып турганын биз жакшы билебиз. Ошентсе дагы ушул Кабылан командасы канчалык жеңдирип койбосун, алар дагы бул мелдеште мындай бир алып кете турган чоң олжолуу нерселери дагы жок эмес да, туурабы Мурат ага? Бул турнир аларга аябагандай көп нерсени берип, алардын дагы келечекте балким Бөрүлүдөй болуп, алардын дагы доорону жүрө турган дагы күн алыс эмес окшойт шекилдүү. Эми Бөрүлү командасынан тажрыйбанын негизи бардык командалар алыш керек да. Мына балдардын жүрүш турушуну, ушул биздин мелдешке жасаган мамилеси мынакей өзү көрүнүп турат да. Бул балдардын тартиби бар, ынтымак бар командадачы. Анан кийин ат маселеси буларда чечилген да. Жакшы чечилген. Негизи улакчылган ат. Мына көрүп атасыздар. Атактуу Орус деген аттын баласы мынакей көрүп атасыздар. Мына жакшынакай тарбиялап момундай оюнга алып чыгып атышат. Бул да кубанарлык нерсе да. Азыр 12-чи катар санындагы Како Кыдыков 22 жаштагы Бөрүлү командасынын жаш оюнчусу оюндун жоопкерчилигин өз колуна алып, жыйынтыгында биз көргөндө эми Улан Насакеев менен биргеликте кош колдоп 4-үнчү улакты Кабылан тайгазанына таштап, эми алар уламдан улам алдыга чыгып келишүүдө. Албетте, азыр Кабыланга эмне жетишпейт. Биринчи кезекте көңүл жубатчу улакты ташташ керек. Ошондо гана алар оюндун шыгына ээ болушу толук ыктымал. Бирок ошентсе дагы ошол көрүүчүлөрдүн эл кандайча кумурскадай кайнап келгенин дагы көрүүдөсүздөр. Алардын 70% бул жон арыктын жашоочулары экенин дагы айтып кетишибиз керек. Анткени бүгүнкү Кабыландын ийгилигине кубанган жон арыктыктар түгөл жапырт көтөрүлө дал ушул Ак Кула майданында өзүнүн сүймөнчүктөрүнө жакындан колдоо көрсөтүп отурушат. Ошондой эле Бөрүлү командасынын дагы көрмандары алардан кем калбасын биз белгилеп коюшубуз шарт. Кайрадан улак Бөрүлү командасынын
курамында Айбек Есеналиев Gördünüzler Qanday? Taza o. ээлик кылып эми эреже боюнча борбордук чийиндин ортосунан жеке чыгуу менен уланмакчы. Ортого Айбек Алтынбек Есеналиев өзүнүн Мальборосу менен жана ага каршы Жишан Алсейитов. Караңыздарчы, Жишан Алсейитов жоон билек балбандардын бири жана экөөнүн тартышынан улак ортодо чытырап айрылып кете жаздады. Анткени менен Алтынбек улакты өзүнө толук имерип эми ашыкпастан чабуулдун башында турууда. Кезектеги Алтынбек Есеналиевдин камалоосу жана 29 жаштагы Алтынбек 5-улакты бөрүлүнүн торбосуна алып келүү менен 20 мүнөттүк эми 5-0 сандык катышында бөрүлүнүн пайдасына жазылып калды. Албетте оюн эми бир аз жыйынтыктап айта турган болсок, бөрүлүнүн байгеси албетте камчыга ченеп бөлүнүп берилет. Ар бир оюнчусунун өзүнүн баягы кошкон салымына жараша берилет дегендей. Анан бул команданын таң калтырганы ушул ар бир жеңген байгесин, чыпчыргасын коротпой жакшы күлүктөрдү алып, жакшы аттарга жумшоосу бул эми сиз айткандай башка командаларга өрнөк болчу жагдай экен. Бөрлүк командасы ошол жеңиште 4 жылдан бери жетишип келатат да. Ар бир байгеде ошо балдарга дагы бөлүштүрүп берилет байгеси менин угушумда. Анан кийин эң негизгиси ат маселесин жетишет да булар. Ат сатып алышат, жакшы аттарды багышат. Анан кийин эми Кара Балтанын мына эки командасына benim bir kaalım var da bu oyundan hiç kандай чүнчүп калбаш керек да. Бул финалда ойнош деген республиканын кубогунда, президенттин кубогунда финалда ойнош деген чоң бул милдет керек болсо мына эки намыс. Мен ушу балдарга дагы мындан ары дагы абдан өздөрүн колго алып жакшынакай оюндарга даярданышына тилектешмин да. Барыс тең сыдыргыга салганда кетпейт эмеспи? Жеңилүүдөн кийин жеңиштер келери бул эми. Баягы чоң жаш өзү далилдеп койгон. Бөрлүк командасы деле мурда жаңы башталганда байгелүү 5-орунга да илинбей жүргөн командалардан болчу. Мынакей акыры тартип, мынакей оюндун көзүн көрүп билишкенден кийин мынакей ушундай жакшы ийгиликтерге жетишип атышат. Кудай буйрса Кара Балтанын могу көлдүн атынан чыгып аткан жигиттердин дагы Кудай буйрса бир күнү жылдызы жанат деген ойдомун. Сыргак Ногоев ал ортодо улакка ээлик кылып чагымда тик качыра барганы менен бир аз гана мындай бир айтканда тажрыйбанын жетишсиздиги же бир аз ушул көбүрөөк оюн өткөрүп койгонго күч кубаттагы арбыныраак сарпталып калганбы айтор жыйынтыктоочу баягы улакты таштоо гана ушул кабылганга жетишсиз болуп келүүдө. Мындай аттын күчү жана чабандестердин баягы шамдагайлыгы боюнча экөөсү тең бири-бирине ныпым кем калбайт. Айтылгандай кубалагандагы Кудай дейт, качкандагы Кудай дейт демекчи. Азыр эки тарапты тең жигиттин бири Шаймерден колдоп турууда десем дагы жаңылышпайм. Себеби Кабыландын финалга чыгышы бул эми бул дагы бир алар үчүн тиешелүү жеңиш. Чоң жетишкендик да. Анан эми бул Бөрлүнүн командасындай абдан машыккан тажрыйбалуу командалар аста. Мына Бөрлүдө Мореке Кабылан командасында ошо тажрыйба жетишпей атат да негизи. Оюндун тажрыйбасы жетишпей атат деген ойдомун да. Эми Кудай буйрса ушундай темп менен жүрүп отурса бул балдар деле жакшы ийгиликтерге жетишет, Кудай буйрсачы. Ал үчүн баягы күчтүү атаандаш менен көбүрөөк урунушуп, кагылышып ойноп турса анда чеберчилик бай теңелип калат эмеспи? Кайрадан Тилек Урманбетов жалгыз эми көпчүлүктүн көзүнө чаң чача албайт. Ошончо дагы Тилек, Сыргак Ногоевго окшогон дагы оюнчулар Кабыландын курамында боло турган болсо анда кармаштын түсү таптакыр башкача болоорун ушул оюндан улам жакшы билүүдөбүз. Ал эми Бөрлүк командасы туурасында айта турган болсок, булар бул жеңишине 10 жылдап мындай бир даярдык менен келген жайы бар. Биз билебиз, бул
команданын жетекчиси Касым Кубатов ошол күйөрман көкбөрүнүн аябагандай чоң күйөрманы анын көкбөрү дегенде ичкен ашын жерге коюп койгон дагы жайы бар экен. Ошондой эле алардын атасы Ыдырыс Аксакал дагы кезинде ушул команданы түптөп мындай бир келечегинде көп нерсе үмүт эткен экендигин дагы биз ушул учурдан пайдаланып айта кетишибиз керек. Ал эми биз көрүп тургандай Жишан Алсейитов өзүнүн астындагы депутат аттуу аргымагын түз эле тай казанга бурганы менен улак колдон суурулуп түшүп калууда. Америка деген ат менен Ушул ортого түшкөн улактын салмагы болжол менен канча салмакты басат жана финалга мындай бир жобо боюнча канча килограммдык коюлганы дурус? Эми финалдык оюндарга эмес, жалпы эле биздин мелдештердин өткөрүлүшүнө улактын салмагы белгиленген. Биздин эреже боюнча ошол 30 килодан 35 килога чейин ойнолот. Финалдык эмес, бардык оюндарда ошол 35 килога чейин белгиленген да. Месе урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип Кыргыз Республикасынын көкбөрү боюнча билдирип коелу урматтуу көргөндөр, сиздер үчүн Республикалык Көкбөрү Федерациясы ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна арналган көкбөрү боюнча мелдештин финалы дагы соңуна келип жетти. Өзүңүздөр жакшы жакындан көрүп болгондой бөрүлү командасы 5-ирет удаасы менен жеңишти камсыздап отурат. Алар финалдык кармашта 5-0 айырмасында Кабыландын эсебин таап көксөгөнүнө жете алышты. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бир канча көз ирмемдерден кийин жеңүүчүлөрдү, байгелүү орундарды ээлеген командаларды өзлөрүнүн тиешелүү сыйлыктары менен сыйлоо аземи болуп өтөт. Рахмат. Бул мелдештин башкы демөөрчүсү Кыргызстан коммерциялык банкы болгондугун дагы белгилеп өтөбүз. Ошондуктан көгүлтүр экрандан көп алыс узабастан биз менен боло туруңуздар. Командаларды сыйлоо аземине ортоктош болобуз. 4-чү орунду ээлеген Таластын биримдик командасы. Булар эми башта ынтымак деп атанып жүргөн. Жана Көкбөрү Федерациясынын президенти, вице-президенти Иманов Кубанычбек. Иманов Кубанычбек агайыбыз байгелүү 20 000 сом акча сыйлыкты биримдик командасына салтанаттуу түрдө тапшырды. Ал эми бүгүнкү мелдештин 3-чү коло байгесин ээлеген Нарындын Дордой командасы, команда капитаны Табылды Шекитов эми азыр эми уюштуруучулар тарабынан тиешелүү акчалай сыйлыкты бөктөрүп кетишет. Албетте 4-чүгө караганда 20 000 сомдон көбүрөөк болот. Ошол эле Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти Кубанычбек Иманов 30 000 сом акчаны Табылды Шекитовдун колуна карматты. Албетте жылда президенттик кубоктун байгеси аябагандай жогору болуп келген. Быйылкы жылы бир аз байге бурчуну тартылып калганы дагы көпчүлүккө түшүнүктүү. Жана ошентсе дагы оюндун кызыктуулугу баштагылардан нутуп кем калган жок. Ал эми 2-чи орунду бул турнирдин Табышмак командасы атанган Ысык Көл облусунун Кабылан командасы Тилек Урманбетовго Дене тарбия жана спорт агенттигинин директору Алмаз Апышевич Касенов 50 000 сом акчалай сыйлык жана турнирдин күмүш байгелерин тапшырып өттү.
Бул команданын келечеги канчалык кең экенин Мурат агабыз дагы жанаракта жакшы айтып өттү. Ал эми бул мелдештин жеңүүчүсү дагы 5-рет удасы менен утуп алган Бөрлү командасы, команда капитаны Эмил Бекберденов, Кыргыз Республикасынын президентинин администрация башчысынын жетекчиси Эмилбек Каптагаевдин колунан 100 000 сом акчалай сыйлык, ошондой эле колодон уютулуп куюлган президенттик кубок жана кызыктыруучу сыйлык темир тулпар Жигули жеңил автомашинасы азыр бир канча көз ирмемдерден соң ыйгарылат. Ал эми жалпысынан бул мелдешти жыйынтыктап айта турган болсок, катышкан 9 команда 5 күн бою аябагандай кызыктуу оюн көрсөтө алышты. Ал эми башкы демөөрчү Кыргызстан коммерциялык банкынын өкүлү жеңүүчү командага Жигули автоунаасынын ачкычын Бөрлү командасынын башкы машыктыруучусу Каныбек Кубатовго тапшырып өттү. Албетте бул сыйлыгы менен биз дагы Бөрлү командасын чын пейилибизден куттук айтып өтмөкчүбүз. Ошондой эле бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктап жатты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн бул кызыктуу мелдештен баян алып берүүдө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Мурат Арзыматов жана мен Кубат Атабеков колдон келишинче жардам бердик. Кийинки дагы бир кызыктуу майдандардан жолукканга дейре саламатта болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, телекөрүүчүлөр, барыңыздарды ушу эгемендик майрамыңыздар менен куттуктайм. Эмки чоң мелдештерде көрүшкөнчө аман эсен бололу.